Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Урмат Бекбалиев, Анжелика каттуу ооруп жатат. Ырчы Асель Кадырбекова кырсыктан улам алган жараатын көрсөттү. Назира Жетигенова турмушка чыгат. Эрнест Бөрүбаев жаш жубайынын сүрөтүн жарыялады. Урмат Бекбалиев, Анжелика каттуу ооруп жатат. Бул тууралуу Анжеликанын күйөөсү Урмат Бекбалиев жеке Инстаграм баракчасынан билдирди. Анжелика каттуу ооруп жатат. Стамбулдан жакшы клиника жана эндокринолог издейм деп баракчасына бөлүштү. Ырчы Асель Кадырбекова биринчи жолу өзүнүн кырсыктан кийинки абалы тууралуу Инстаграм баракчасынан билдирди. 2 айдан ашык убакыт өтсө да, кырсыктан кийинки колумдагы көгөрүүлөр дагы эле кете элек. Бул эң кичине жери, эң башкысы ден соолук, башыбыздын амандыгы. Ал эми мунун баары өтүп кетет дейт Ырчы айым. Белгилүү куудул алып баруучу Эрнест Бөрүбаев соц тармактын колдонуучуларынын суранычы менен жубайы экөө түшкөн сүрөтүн өзүнүн жеке баракчасына жүктөгөн. Сүрөттө алып баруучу жубайы менен бирге өкүл уулу менен кызынын тоюнда түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, соц тармактын колдонуучуларына сүйүнчүлөдү. Маалыматка ылайык, өкүл уулунун аты Улукбек, ал эми кызы Нуриза. Саламатсыздарбы? Бүгүн менин Куудул Назира Жетигенованын жеке жашоосунда жаңылык болуп жатканын Инстаграмдагы жеке баракчасы аркылуу белги берген эле. Тактап айтканда, баарыбыз бактылуу болууга татыктуубуз деп белгисиз мырза менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Той болбоюнча жеке жашоом тууралуу маалымат бере албайм. Тоюбуз быйыл же эмдиги жылы болот. Ал шоу дүйнөсүнөн алыс адам, спортчу, эл көзүндө жүргөндө жактыра бербейт. Балким кийинчерээк уруксаат берсе, маалымат берем деп жооп берди. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Балким Назира Жетигенованын жигитин тааныйсыздар. Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга атталганды унутпаңыз. Алып баруучу блогер Назира Айтбекованын жөн эле ойлор аталышындагы өмүр баянын камтыган китеп басылып чыкты. Автордун айтымында китеп 500 нускада чыкты. Бала кезинде өмүр баяным тууралуу китеп чыгарсам деген кыялым бар болчу. Ошол кыялым ушул күнү ишке ашты. Китепте менин жашоом, тайенем, балам, жолдошум менен ажырашкандан кийин баламдын абалы тууралуу баяндалат. Аялдарга анализ, эркектерге карата сындар дагы камтылган. Окуучу, студент кезде ыр түрүндө төгүлүп келет эле. Турмуш курганда жоголуп кетти. 2017-жылы жолдошу менен ажырашкандан кийин кайрадан жалгыздыгымды кооздоп, кара көз түрүндө келди. Жан дүйнөдөгү жараларымды сүрөттөп, жалгыздыгымды жазып, силер менен сыр түйүнүн чече берип, бир китеп даяр болуптур. Мени тыңшап, ыйласам кошо ыйлап, күлсөм кошо күлүп, жазганымды окуп, жаныма жар болгонуңар үчүн рахмат. Менин дагы бир талантымды ойготтуңуздар. Ой толгоомду баалап, жакшы сөз айткан сайын жазгым келди. Дем күч кубат, шыкка калдым. Китеп жаз, алгачкы окурманың мен болом деген сайын коркпой кадам таштадым дейт ал. Назира айым китеп басып чыгарууну ушул жылдын январь айында колго алганын кошумчалады. Негизи китепти 8 мартта жарыкка чыгарууну пландагам. Тилекке каршы ал убакта чыгарууга үлгүрбөй калдым. Андан кийин карантин, каникул болуп кетти, деди Айтбекова. Ырчы кыз Сайкал Кабылованын мурунку күйөөсү Эрнис Айдаралиев үйлөндү. Бул тууралуу анын достору социалдык тармактарга жүктөдү. Баарына белгилүү болгондой, Эрнис Айдаралиев Аделина аттуу кызга май айында баш кошкон. Ал эми күркүрөгөн күздө заманбап үлпөт тоюн өткөрүштү. Жылдарында кайгысыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, чечиген чачтарыңа байладың да кайдадыр Starting
bayladım Tirilip bütün boydum tuşamalı Düşüdü ümit benden duruşamalı Uzun günleri sindim umut albay Bunçuk bast olup gittim kursalanı Uzun günleri sindim umut albay Bunçuk bast olup gittim kursalanı Konaktoy gündürüdü tayşulanı Gümüş sapan çilenin kamçıları Bir taşlar tevirmendim parasına Yerimi kaldım belen kayıcılanı Bir taşlar tevirmendim parasına Yerimi kaldım belen kayıcılanı Göz düşüp kokkuyun uçun bu bağında Harbin gezadın gitmeyi kulağımda Düşüme girişindi gündüdüyle Muhtardan uğuz bastan dudağına Düşüme